Анау ресурстар деген сөз приватташтыруга алып келебиз деген максатта болуп атат. Мен однозначно хочу сказать, алтын кендерин приватташтыруу жарабайт. Ага көп акылдын кереги жок, ага бийликтин кереги жок. Dünya жүзүндө андай маселе жок. Тем более биздин закондордо жазылып турат. Никакая международная там консультация не поможет здесь. Жогорку кеңеш только может сказать. Тем более Кумтырское месторождение — это крупнейшее месторождение в мире. Семерка, восьмерка отряд. Там не только вот 500-700 тонн, там еще есть запасы. Нам надо самим разумно эксплуатировать и содержать свой народ, помогать своему народу. Это чрезвычайно важный вопрос. За счет Кумтыра поднимать ВВП, показать международным валютным организациям, у нас ВВП поднимается. Это преступление, это приписка. Кумтыр никак не входит в ВВП. Во-первых, добытое золото до килограмма вывозится. Мы еще вот это 174 миллиона долларов, которые допустили удорожание, мы вот этим рассчитываемся. Поэтому, когда мы ВВП включаем, это искусственное повышение ВВП. ВВП надо включать ту продукцию, которая работает на Кыргызстан. За счет этого Кыргызстан получает доход, прибыль. За счет этого улучшается жизнь народа. Вот что такое ВВП. Мы же давно знаем, за счет ВВП экспорт поднимаем. Какой это экспорт? Это мы продаем, отдаем долги. Таким путем Кумтыр приватизировать, это будет очередным преступлением. Задавать вопрос, если мы отдадим кому-то, дядя, лучше будет или хуже будет? 100 раз хуже будет. Дядя никогда нам не поможет. У нас свои специалисты умеют эксплуатировать. Мы сами можем справиться с этой задачей. Когда допустили удорожание 174 миллиона долларов, мы поставили вопрос. Подключите нас, мы поможем вам. Но от нас избегали, Анатолий Николаевич. Мы эти вопросы поднимали перед президентом, что такие вещи нельзя. Почему вдруг 174 миллиона или почти наполовину удорожания проектно-сметной документации, ТО, и это кыргызской стороной не рассматривалось. И парламент не рассматривал. Этим вопросом мы постоянно занимаемся. Поэтому я считаю, уважаемые коллеги, тот, кто проголосует, это отдать кому-то, тот против своего народа будет работать, против интересов Кыргызстана будет работать. Бұл жерде дағы бір шылуында чөнтөк акча салабыз деген аракет болуп атат. Буга биз заслон коюшубуз керек дагы, токтотушубуз керек. Таких месторождений, как Кыргызалтын, то есть Кумтыр, вряд ли еще будет. Там еще есть золото, кроме золота еще кое-что есть. Платина есть там, сера есть, серебро есть. Поэтому нам надо всем подключиться и как следует разобраться, не торопиться. Мы получим 50-70 миллионов долларов, спасем бюджет, это не спасение. Зато через 10 лет мы сядем в галоши. У нас не будет других таких возможностей. А кто знает цены на золото дальше как будет? Смотрите, как нефть сейчас все выше, выше, выше. И золото также будет. Это самое главное богатство. Золото полежит в конце концов, не торопиться надо. Поэтому я считаю обсуждение правильное об ответственности правительства и о создании и общественных комиссий. Давайте это включим в наш проект постановления. Тут все ясно, что вопрос очень серьезный, и при этом торопимся Кумтыр-золото кому-то отдать быстрее. Это вообще преступление, я хочу сказать. Биздин кызматчылар өкмөт болобу, Кыргызалтын болобу, Камека компанияга, иштеп аткан компанияга нормасынан ашык алтынды алган уруксат берип атат. Мына өздөрүнүн маалыматы боюнча 24 тонна алар ашык алыптыр. Жыл сайын. Бул эмнеге алып келет? Мунун түбүн түшүндүрүп коеюн. Жана генеральный соглашениеде жазган, определенный 5 жылдан кийин калган 2-ден 3-төн 2 бөлүгү биздики болот деп. Алтындын.
Mına 24 tondan 3'e bölgöndө ошонун 3'төн 2 bölügü 16 tonnаны biz bekер berip koyduk. 16 tonnanın baası kança bolot? Налог түшкөн baası kança bolot? Mına Kırgız baylардын işi. Mına өкмөттүн işi bul. Bunu ekonomistin boluştun gereği yok. Соглашение үчүн жазылган. 5 жылдан кийин biz 3'төн 2 bölügün alabız деп. Ошого нормага токтотуш керек эле. Жок, 10 тонна жазылганбы? 10 аласың, 1 грамм албайсың ашык. Себеби дегенде 5 жылдан кийин 24 тонна биздики болот эле. 16 тоннасы. Андан башка, мына бизде документтерди окуп отуруп, биз карадык, дагы 200 тоннаны алсак болот эле. Болот, Кудай кааласа алабыз. Эгерде ушу генеральный соглашение калса, анда 195 tonna altın bizdiki olmak. Bul kança akça? Mına Töre Mırza ekspert min dep atat. Kırgızstanга мындай ekspertin gereği yok. Jogoluş gerek mындай ekspertler özleri. 195 tonna altındın baası 2 milyar dolar. Demi yakın. Bul aytып атат 54 milyon сом алабыз деп, доллар алабыз деп атат. Жана сурап бердим мен, канча аласыңар акырына чейин, эгер ушул соглашение менен барсак деп. 54 milyon болобу, 100 milyon болобу алсын, бирок 2 milyar dollar кетирип атпайлыкпы биз? Бул не деген келишим? Бул экономический безопасности подрыв эмес, бул национальный безопасность подрыв болуп атат. Бул Кыргызстан мамлекетин сызга отургузуп аткан келишим. Мен оюмча, мына ушул документтердин негизинде, бүгүнкү угунун негизинде анализ кылсак. Üçüncü, biz emneni bildik. Biz bugün Kırgızstanda mıйзамдардын аткарылбаган дагы bir жол далилдедик. Мына ратификацияга алып келбептир өкмөт. Муну ким алып келиш керек? Өкмөт алып келиш керек. Бул жерде министрдин орун басары айтып атат, жок бул кирбейт деп. Бул окшогон дожма бизге кереги жок. Эксперт дейлем. Эгерде Кыргызстандын кызыкчылыгын карабаган министр болобу, замы болобу, эксперт болобу, бул жерден жоготуш керек алардын. Шпыргы менен айдаш керек. Бут ошол жерге барып иштесин тигилердин кызыкчылыгына. Элге түшүндүрүш керек. Эл контролго алыш керек эми. Контролго эч ким ала албай калды. Менин бир аксакал адам катары бүтүн кыргыз элине ушул жерде кыргыз элинин туткасы болуп турган, силер балдарга кайрылып кете турган бир 2-3 мүнөттүк сөзүмдү угуп алгыла, анан кийин өлкөнү эмне кыласыңар эми? Колуңарда турганда эми өзүңөр билесиңер да. 70-80 жылдан бери бала чакага мөмөсүн төгүп, кураган бутактары үшүгөндүн жанын жылытып, жашыл жалбырактары айлана тегерегине кислород чачып, ааламга жашоо таратып, ысык күндө пенде бүткөндү аптаптан калкалап, тирүүлүк менен эри шаркак жашап өнүп өсүп турган бир чоң байтып тарапты элестетти сыңанда. Күтүлбөгөн жерден кайдан жайдан пайда болгону белгисиз. Колуна балта теше, ара чот кыпчуур күрөк, аркан жип кармаган арык семиз аял эркек же сырткы кебетесинен кайсы жыныстын өкүл экендиги таанылбаган, бирок эч кимге ээ жаа бербей, шымаланып жулунган адамдар кирип келишип, учурунда алардын демократиялык чапанын жамынган неокоммунисттер экендигин мен билбептирмин, эми билип отурам. Ошол алчы таасын жеп калган немелердин жанагы байтып таракты таламайга ала баштаганы тартылган биздин көз алдыбызга. Бирөө жалбырагын жулса, экинчиси бутагын сындырып, үчүнчүсү кабыгын сыйрып, дагы бирөө байтып тарактын боорун балтылап, чамындысын капка салып, алып кетип жатышкан, ошондо алып кетип жатышкан. Элин айындар жок дегенде, тамырына тийбегилечи, тамырын калтыргыла, балким ошондон дагы бир көчөт өнүп чыгышы мүмкүн деп, буркурап боздоп, ыйлап жибергени алиге чейин менин көз алдыма тартылып турат. Кайран гана эл, кайран гана мамлекет, кайран гана мурдуңа бокс күйүп өлгөн кыргыздар дагы тарткылыгың алды экен. Белиңди бекем байлап туруп чыдагын. Өзүңдүн зөөкүр уулдарыңа
өзүңдүн зөөкүл кыздарыңа. Рахмат. Кыргызстанда азыр ушу кумтөр маселеси азыр мектеп окуучуларынан бери талкуулап атышат. Бул маселени саясатта болсо негизги тема боюнча турат. Азыркы бийликтин тушунда ушу кумтөр маселесине биротоло чекит коюлат деп ишендире аласызбы? Эми кумтөр маселеси, кумтөр темасы жакынкы жылдарда 10 жыл болобу, 30 жыл болобу, менимче жакында унутулбайт да. Бирок талаш тартыш боюнча менимче бул өкмөт чекит кое алат да кумтөр маселесине. Азыркы өкмөттүн аракети, мына премьер-министр Жантөрө Жолдош Сатыбалдиевде айтканындай, өкмөтүбүз биздин кумтордогу үлүшүбүздү 50% алып барса, бул бир тарыхый адилеттүүлүк болот да. Мындан ары деле албетте көп саясий оюндар болот. Кээ бирөө азыртан кыйкырып атпайбы, 67% алса болот, 100% алса болот. Бирок тарыхый чындык ушу жок дегенде 50%га жеткирсек, бул Кыргызстан үчүн да бир адилеттүүлүктү кайра алып келдик, жетиштик деген сөз болот да. Кайран гана эл, кайран гана мамлекет, кайран гана мурдуңа бок сүйүп өлгөн кыргыздар дагы тарткылыгың алды экен. Белиңди бекем байлап туруп чыдагын. Өзүңдүн зөөкүл уулдарыңа, өзүңдүн зөөкүл кыздарыңа. Рахмат. Элге түшүндүрүш керек. Ел контролго алыш керек эми. Контролго эч ким ала албай калды.